Мугалим, ал ким өзү, кандай адам? Ар бир замандын өзүнө жараша мугалими болот. Бул сөз азыркы мезгил үчүн айрыкча чоң мааниге ээ. Анткени бүгүн мектеп да түп тамырынан кайра түзүлүү тагдырына туш келип, заманбап окутуунун методикаларынан артта калбай, өз өнүүсүнүн кыйла кыйын кезеңин баштан кечирип жаткан кези десек жаңылышпайбыз. Баарыбыздын башат тамырыбыз, асыл ой тилектерибиз, жетишкен ийгиликтерибиз биринчи кезекте мугалим жана мектеп менен байланыштуу. Элибиздин руханий байлыгы мектеп аркылуу калыпка салынаары да белгилүү. Андыктан адамдардын жан дилине илим билим өрөөнүн сейип жаткан, жаркын максаттарга үндөгөн мугалимге кандай алкыш айтсак да жарашат. Окуучуларга мектептеги эң маанилүү кубулуш, эң үлгү болорлук сабак, эң жагымдуу, сабырлуу биринчи кезекте мугалим. Эң кыйын чечилбеген түйүнү көп, түйшүктүү маселенин чечимин оңой жол менен жалгыз гана мугалим таба алат. Мугалимге ода көрсөм дагы тоонун тунук булагын, көрсөм дагы жаздын күлгөн убагын, сезимимде булак, жаз, күн сени болуп, жүрөгүмдө тиккен кызыл тууларын, көз алдымда кыроо чачым басканын, кыял жорук шашпай сулуу жазганың, мен балапан канат жайсам алыска, өзүң болдуң кең жол учар асманым. Көз алдымда сылап маңдай күлгөнүң, өчүр жарып сепкен үрөөн гүлдөрүң, алипеңдин алгач бетин ачып мен, ал эсимде аны жаттап билгеним. Бир өзүңдө өтпөс дүйнө барчылап, караар элем кыял күүсүн камчылап, акылдуу бол, ардактуу бол дегеним, сезимимде күйүп турган шам чырак. Жан шооласың жаркып чыккан булуттан, көл дайрасың көлкүп чыккан туюктан, жакынымсың, ардагымсың, унутпас, жүрөгүмө тарбияны уюткан. Көрсөм дагы энекемдин мээримин, көрсөм дагы далай өмүр шеригин, бирок али көз алдымдан кете элек, билим берип жакшы көргөн мээримиң. Мугалим сезимимдин ыйык адам, мугалим бул жашоодо кыйын адам, бул ааламда көрүнүктүү инсандар да, президент да мугалимден билим алган. Мугалим жарк деп тийген күндөйсүңөр, бул ааламды жакшылыкка үндөйсүңөр, бул жашоодо канча түйшүк болсо дагы, мээнет менен силер аны жеңээрсиңер. Кабак бүркөп капаланууну билбейсиңер, жамандарды жакшы бол деп тилдейсиңер. Бул жашоодо сабаттуунун сабаттуусу мугалимдер силерсиңер. Бирок мен бул кесипти бийик көрөм, сиздерге аманчылык тилеп келем, ар дайым ыйык тутуп бул кесипти башымды ийип тизе бүгүп таазим этем.